Кечирүү бул башка бирөөнүн жан дүйнөсүн оорутуунун ордуна ошол оорунун жүгүн өзүң көтөрүп өтүү. Чыгуу жолу жок абалдамын деп көңүлүңдү чөгөрбө. Андан көрө ошол оор абалыңда жарааттарың менен, жүрөгүңдөгү дартың менен Кудайга кайрыл. Жалгыз гана ал айыктыра алат. Сени айыктыруудан ал кубаныч алат. Чын жүрөктөн моюнсунуп, ага келгендерди өз үйүндө ал айыктырып, ошол жерде даңкталат. Куткарылуу мен үчүн мүмкүн эмес деп чөкпөш үчүн жада калса айкаш жыгачта кадалып турган каракчыда куткарылган. Жалган үмүткө алданып, дайыма куткарылып калса болот деп ойлобош үчүн андай учурдан бирөө эле. Айланабызда кимдер болгонуна, жашообузда кандай гана абалдар болгонуна карабай, биз сөздөрүбүздө Кудайдын сүйүүсүн көрсөтүп турууга чакырылганбыз. Жалган кудайларга табынуу бул адамдын жүрөгүн тирүү Кудай эмес, башка бир нерселер же кимдир бирөө башкарып калган абал. Тигүүчүнүн иши кийимдерди тигүү, өтүкчүнүн иши бут кийим оңдоо, а машаякчынын иши сыйынуу. Ыйсанын артынан ээрчип бараткан жолуңда сенден сен күтпөгөн адамдар баш тартып кетиши толук мүмкүн. Жакшы иштерсиз эле ишенимди жар салуудан пайда аз. Эгер дарак жакшы болсо, анын тирүү тамырынан дайыма жакшы нерсе өсүп чыгат. Эгер биз ойгонуу болушун кааласак, анда биринчи кезекте өзүбүздү Кудайдын сөзүнүн алдында коркуп турууга ойготушубуз керек. Сыйынуу жана орозо бул кайсы бир нерседе Кудайды башкара турган же ага талаптарды билдире турган каражат эмес. Орозо бул өзүбүздүн эркибизди анын эркине баш ийдирүүгө даяр экенибизди көрсөтө ала турган мүмкүнчүлүк. Алдыбызда күнөө турганда амалкөй бизди кечирим алуу оңой эле болот деп ишендирүүгө аракет кылып азгырат. Күнөө кылып алгандан кийин кечирим алуу мүмкүн эмес деп ишендирүүгө аракет кылып азгырат. Сиздин такыбаалыгыңыз сиздин таланттуулугуңуздан маанилүү. Мүнөзүңүз сиздин карьераңыздан маанилүү. Ким экендигиңиз кайсы жерде кызмат кылганыңыздан маанилүү. Жүрөгүңүздүн тазалыгы насаатыңыздан маанилүү. Бизге жагар жакпасына карабай, кечирүү бул Кудай койгон эреже. Кудайдын үнүн уккусу келген адам ыйык жазууну окусун. Эч бир адам жашыруун бөлмөдө Кудайга сыйынбастан ага таандык боло албайт. Эч бир машаякчылардын тобу сыйынууда биримдикте болбосо тирүү болбойт. Ыйык жазуу жүрөктө болбой туруп, эс тутумубузда болушу мүмкүн. А бирок эс тутумубузда болбой туруп, жүрөгүбүздө эч качан болбойт. Эгер сизде ыйык жазууга болгон суусоо жок болсо, анда бул сизде башка кумарларга карата суусоо болуп жатканын көрсөтөт. Сүйүш үчүн рухий жактан өсүү керек. Анткени сүйүү рухтун жемиши.